мен Кыргызстанда окубайм дечим. Ошол эле единственный бир корпус болуш керек. Коррупция деген нерселер жок болчу. Анан иштеш керек, акча деген нерсени вообще ойго келбептир. Эркелеп эле ата энем эркелеп чоңоюп. Ага виза берип, мага виза бербей коюп атпайбы. Америкага уже баргым да келбей калды. Мисалы үчүн Дубайга келип жумуш издеген жокмун. Сен сатуучулук окуган эмессиң деп өзүмдү ошентип, эмне үчүн мен бул жакта дагы деле жүрөм деп, ушул азыр көрүп турган виллалардын баарын биз курганбыз. Бул вилланын баасы $2,5 миллион. Тил билген адам мындай жөн жерде калбайт, сөзсүз жумуш табат. Салам достор, атажаным Назира Бердиголова, биздин долбоорубузга кош келипсиздер. Дубайда кыргыздар кандай жашайт? Жашоосу туурасында бул программабыздын кийинки чыгарылышында сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Дубайга 2013-жылдан бери азыркы учурда жашап келет экен Назгуль Даникулованын иш өргөсүнө биз азыр жалпы командабыз менен келдик. Ана биз менен чогуу болуңуздар. Биз сиздерге азыр сонун маекти куруп бермекчибиз дегенче эле Назгуль айым дагы калыптыр жумушунан. Назгуль айым, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздар, кандай келиңиздер? Кубанычтамын сизди. Мен да кубанычтамын. Кандайсыз? Аэропортко бара албай калдым, жумуш боюнча, жумуштар көп болуп. Бирок биз сиздин жумуш өргөсүгө өзү келип калдык. Кандай жүрөсүз? Кош келиңиздер. Жакшы, жакшы, рахмат. Бул жака жүрүңүздөр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Баары жакшы, рахмат. Кыргызстан кандай? Кыргызстан өнүгүү жолунда буюрса. Өнүгүү жолундабыз, өзгөрүү жолундабыз. Ажабыз келип көп өзгөрүүлөр болуп атат. Өзүңүздөр интернет булактардан, социалдык тармактардан көрүп атсаңыз керек. Айлык маянабыз көтөрүлдү. Азыр мугалимдер 25 000 сомдон ашык айлык алып калышты. Жакшы, жакшы, жакшы жаңылыктар. Медицина тармагында дагы жакшы реформаларды жасап жатат азыркы учурда. Министрибиз өтө көчтү. Айтор бир жаңылануунун үстүндөбүз. Жакшы, жакшы жаңылыктар. Өзүңүздөрдөчү жакшыбы бардыгы? Жакшы, тынч, баары жакшы бизде. Как всегда жумуш көп. Жумуштан. Рамазанда кыйналбай жатсыздарбы? Рамазан. Аябай эле ысык экен. Рамазан ошол погодага жарашыктуу. Рамазан айында аябай жакшы жеңилдиктер бар. Негизи аз эле иштейбиз. Саат 10-дон 4-кө чейин иштейт. Андан кийин уже баары үйүнө кетет. Калган жумуштар ушул ифтардан кийин башталат. Жеңилдиктер аябай жакшы. Бардык шарттар ушул жарандар үчүн каралган экен. Ушул нерсе сүйүндүрүп жатат. Анда калган маегибизди сиздин иш бөлмөңүздөн уланталы. Калганын иштен офистен уланталы. Менин катталуучуларым, менин көрүүчүлөрүм, мынакей жогоруда айткандай Назгуль айымдын өргөсүнө дагы кирип келдик, иш өргөсүнө. Кандайсыз анан кийин? Жакшысызбы? Рахмат, баары жакшы. Назгуль айым, мага сиздин ушул Дубайга келип, иштеп, жашап калышыңызга эмне себеп болгонун абдан кызык болуп жатат. Бирок ага чейин сиз кайсыл жактын кызы болосуз? Кайсы мектепте бүттүңүз? Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Айта кетсеңиз. Мен Жалал Абад шаарынан болом. Жалал Абадтын Кугарт микрорайонунда чоңоюп өскөм. Ошол эле микрорайондо 19-орто мектепти бүтүргөм. Мектептен эле аябай активист болчумун. 1-класстан 7-класска чейин староста болгом. Анан кийин окууну бүткөнгө чейин, мектеп бүткөнгө чейин президент болчумун мектептин. Негизи эле үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кичүүсүмүн, үйдө эркесимин. Ата энем ошол билимге аябай биздин көңүлүн буруп, бизге ошол бүт условияларды түзүп берип, аябай жакшы окутушту. Баары билишчү мектепте, Даникулов деген деле баары. Эжемден, менден уулардын баарынан баштап билишчү бизнеси менен. Ата энем родительский комитеттерде сөзсүз активден катышып, жардам берүүчү жерлерде жардам берип, ошентип бизге аябай, биздин билимге аябай көп көңүл бурушту. Апам кесиби боюнча врач. Азыркы күндө деле дарыгер болуп иштейт. Жакында уже пенсияга чыкты. Бул күнгө чейин иштечү. Азыр эми уже
иштетпей койдук. Үйдө отурабыз. Неберелер менен үйдө отурат дебейсизби? Ооба, неберелер менен үйдө. Атам кесиби боюнча инженер-строитель болчу. Бирок мен 12 жашымда атам каза болгон. Бирок ошону атамдын жоктугун билдирбей, апам бизди аябай эме жакшы чоңойтту. Кайсыл окуу жайды бүттүңүз? Кайсыл окуу жайга тапшырдыңыз? Эмнеден улам ушул Дубайды таңдап калдыңыз? Же ошол кыялыңызда эле бар беле? Мен ушу кичи кезимде эле атам айтчу, мен Назгуляны Франциядан окутам деп. Аябай ошентип эметчү. Мен Кыргызстанда окубайм дечүмүн. Анан мен ушул уже окууну бүткөндө, уже мектеп бүткөндө уже атам жок болду. Өзүмдүн ОРТнын тесттин результаты менен, өзүм күчүм менен КНУга окууга өттүм. Бюджетный основада персидский язык, журналистиканы бүтүрдүм Кыргыз улуттук университетинде. Жакшы окудум, өзүм аракетим менен биздин отделение ошол иранский центр болчу. Ошол эле единственный бир корпус болуш керек. Вообще мындай коррупция деген нерселер жок болчу. Баарыбыз аябай өзүбүздүн күчүбүз менен окуган студенттер болчубуз. Азыр бул отделение жабылып кетти деп уктум, бирок аябай бизге жакшы билим берилген. Эмне дегенде негизи бул деген контрактный основа болчу. Бирок ошол иранецтер жакшы окуган студенттерге контракт төлөп берчү да. Ошентип биз ошолордун эмесинен бекер окудук. Бүттүңүз анан окууну? Окууну бүттүк. Окууну жакшы окусаңыз керек, э? Ооба, окууну деле өздөштүрүп алдык. Тилди өздөштүрдүк. Анан ошол 4-курста окуп атканда бизге бир ушундай возможность келип калды, Турциядан стажировка өткөнү. Именно ошол студенты со знанием персидского языка требуются деп. Анан ошол группалаштар менен, подружкалар менен барып анкеталарды толтуруп, анан интервью болду. Интервьюдөн өттүк ошол КНУдан, Национальный университеттен и БГУдан 10 студентти тандап алышты. Анан летний каникулда эмеге бизди Турцияга жөнөтүштү. Iran Sky Group деген компаниянын ошол Анталиядагы филиалында стажировкага бардык. Негизи ошол жактан аябай эле көп нерсени үйрөндүм. Биз деген мотивация, биринчи чыгышым, эң биринчи жумуш, үйдүн эркеси болгон үчүн студент кезде деле такыр жумуш, анан иштеш керек, акча деген нерсени вообще ойго келбептир. Эркелеп эле ата энем эркелеп чоңоюп. Биринчи жолу ошол жакта стажировка плюс төлөп беришчү. $500 болсо керек, адашпасам. И плюс комиссионный чыгарып беришчү. Ошол биринчи зарплата алганда аябай сүйүнүп, мен үйдөгүлөр мен силерге салам акча деп. Алар болсо таң калышып, сен бизге акча саласың деп. Анан билем ушул. Эмне алып бердиңиз апаңызга? Апама аябай эме алып келгем. Кымбат шарф алып келгем. Анан сумка алып келгем Турциядан өзүмдүн акчама. Мен тапкан өзүм мен эме тапкан акчам боюнча аябай кымбат акча алдым деп ушинтип келгем. Негизи апама деген эме деле баасыз кандай дейт. Канча кымбат алсам деле жарашат. Ошентип ал жакта иштеп 9 айдай жүрдүк. Биз да калып калдык ошол жакта. Анан мен деген диплом защитаны калтырып кетип калгам. Как раз биздин уже бүт госэкзамендер сдавать этип, диплом защитабыз болмок. И диплом защитага бир 3 күн калганда бизге уже билеттерди алып берип коюшту. Эч кимге айтпастан, үйдөгүлөргө айтпай, дипломду защита кылдым деп. Кетип калды. Кетип калдым. Анан эмне болду? Анан ал жактан келгенден кийин үйдөгүлөр сурайт, дипломуң кана деп. Анан барып алышым керек деп коюп жүрөм, айтпайм эч кимге. Анан келгенден кийин кайра барып, ошол штраф төлөп, анан кийинки курстар менен кирип, диплом защита кылып, дипломду алып келгем да. Ошо нерсе. Бирок туура эмес кылдым го деп. Эми корком да жаш кезде ата энем мурушат, эми диплому жок, ушунча окудуң деп. Бирок азыр ойлоп көрсөм такыр өкүнбөйм.
туура эле кылган экенмин. Ошол Турцияга барганыбыз мен үчүн аябай чоң кандай десем жол ачылды. Турциядан келгенден кийин, уже дипломду алгандан кийин жумуш издеш керек болду. Кыргызстандан жумуш издеп баштадык. Өзүм интервьюларга барам. Компания, недвижимость компанияга барып 1-2 күн иштедим, жаккан жок. Тааныш аркылуу жумушка келип көрүндө көрдүңүз. Алда да болгон жок. Алда жок, частный компанияларга жаккан жок. Анан бир турецкая компанияда временно иштедим. Золото менен заниматься эткен. Алтын алып келишет оптом. И Кыргызстанда таратышчу. Ал жерде иштедим, ал жакта жаккан жок. Анан негизи ушул азыркы деле ушундай болуш керек. Ушул бир универде 3-курстан студенттердин баары эле Америкага кеткиси келет го. Жаш кезде Америкага барса эле даяр жумуш турат, жашоо. Америкага кучак чайтоосу болот. Ошентип бүтүп болот деген ой менен эле ошол анан жакын подружкам бар, Аселе деп. Азыр ушул күнгө чейин аябай жакын сүйлөшөбүз. Азыр Америкада. Аны мен Ал кыялына жетиптир, Турцияга барабыз дегенде менин идеям болчу. Мен аны заставлять этип эле кетебиз, барабыз деп алдагы ата-энесине айтпай, анан кетерди айтып ошентип кеткенбиз. Анан келгенден кийин экөөбүз чогуу дипломду да чогуу издеттик кийинки жылы. Анан Америкага кетебиз эми деп айттым. Ал сен каяктан баштайсың деп. Кайдагы Америкада, Кайдагы Америкада, анан мен болсо. Тил билчү эле подругаңыз, досуңуз? Негизи менден улуу эжем турецкий лицейде окуган, инфакты бүткөн. Ошол эжемден көп мындай үйрөнүп, английский аябай кызыкчумун да. Мектепте окуганда эле английскийди жакшы көрчүмүн. Эсимде бир 2-чи же 3-чү классымда ошол биз деген 1-чи шеректе окуй турган программаны мен деген бир жумада эле бүтүрүп, уже 1 жылдык программаны китептин баарын окуп бүтүрүп койгом да. Анан английскийден эжебиз айткан, сен эме мени сүйлөтпөй эле ответтерин айтып коюп атасың, сага башка китеп алып беребиз деп. Мен башка отдельный китептин окучумун. Ошол эжем аркылуу көп английскийди үйрөндүм. Аябай кызыкчумун. Универде дагы анан олимпиадаларга барчумун. Ошентип мен сүйлөй алчумун да, разговорный эмем да, грамматикадан да. Анан тиги подружкам жок, көп деле билчү эмес. Анан документтер даярдап, work and travel деген бар го. Азыр деле барбы билбейм. Ошол программа аркылуу тапшырайын деп бардыңыздар да. Ооба. Бир компания табып, тоже агентство аркылуу да бүтүп бары. Ал жака $500 төлөдүк го дейм регистрация үчүн. Анан документтер чогултуп, жасаган документтер жасадык. Негизи 2-чи, 3-чү курска эле бериле турган программа да. Биз деген уже 4-чү курста бүтүп калганбыз. Анан биз кеч тапшырганбыз деп документ даярдап, анан интервьюга бардык. Анан кыйын болуп баргам мен деген тиги подружкам аябай переживать этип ошол өтүп кетсе экен депчи. Өзүм да ойлобой эле. Анан тиги ага виза берип, мага виза бербей коюп атпайбы. Анан экөөбүз чыгып алып, эсимде менин Американ консульциясынын сыртка чыгып алып экөөбүз кучакташып ыйлап атабыз. Сен Америкага кетип каласың. Ал болсо кетпейин, мен сен жок кетпейин дейт. Мен болсо жок кетер, мен сен артыңан барам. Артыңан барып калам деп анан ошентем. Анан тиги Аселян сен бара бер, мен по-любому артыңан барам. Бирдеме болсо да барам деп. Негизи Турцияга чогуу барып келгенден аябай жакын болуп калдык. Каяка барсак да экөөбүз чогуу барабыз деп. Анан ал кетти, кеттирип, анан мен тиги дагы башка жактан визанын айласын ойлоп баштап, анан ушул биздин эле ошол Бишкектеги агентстволор рекламируют, гарантиясы менен виза ачып беребиз штатыга деп. Ошол бир агентствону таап барып $2000 деп айтты го дейм услугасын. Визага. Түшүндүрүп айтып бердим. Менде жакында эле отказ болду. Алса болобу деп консультацияга баргам. Анан ооба биз деген сага жаңы паспорт кылабыз. Сен деген Кыргызстандан кирбейсиң, Казакстандан консульциясынан киресиң. Ошол жактан алардын деген база данных таптакыр башка. Сен билишпейт отказ алганыңды деп айтып ошентип. Анан мен алданып, жаш эле кыз бир иштебеген же болбосо бир жолу Турцияга барып келип эле анан үйдөн эч ким билбейт. Өзүм эле ошонун баарын бүтүрүп, анан
паспорты жоголду деп срочный загранпаспорт алдым жаңы. 3 күндө по-моему алдым. Анан Казакстанга кеттим. Ал жактан бир компаниядан тосуп алышты, барып мага документтер жасап беришти. Бүт бардыгы ушул Казакстанда жашайт, вид на жительство деп. Үй бүлөсү бар, компанияда иштеген жери, банковский стейтмент баарын чыгарып беришип. Анан ал документтер көтөрүп алып, мен интервью мага интервью эметишти, организовать этишти, бардым. Казакстандагы Американын посольствосуна. Баргандан кийин эле ошол паспортты көрүп эле у вас недавно был отказ. Недавно же у вас был отказ деп ошентип атпайбы. Билип коюштур да? Сразу эле билип коюшту. Аны деген негизи алардын системасы деген бүт бир дүйнөлүк да бүт жактан компьютерден билинип калат. Ошентип алданып калгам. Ошентип Америка темасы жабылды. Америка болбой калды. Америка болбой калды. Всё, Америкага уже баргым да келбей калды. Анан келип бир айдай жүрдүм. Бир ай жумуш иштегим келбей. Бишкекте. Анан ушул эмени көрүп калдым. Дубайга вакансия деп. Как раз ошол жылдары Дубайга келип иштеп башташты биздикилер. Кыргызстандан, 2013-жылдары. 2013. Анан да бир Аяш атамдын кызы кеткен менден мурун Абу-Дабиге барып, ошол жакта иштеп аткан. Анан ал менен сүйлөшсөм, ал дагы кел, ушул жака эле кел. Ал мурун Америкага барып келген да. Ой, зачем ал жака барып? Биякта аябай жакшы, кел, ушул жактан эле иштейсиң депчи. Анан Дубайга барам деп баштадым. Анан бизде көңүлүңүз айыл калбайт экен. Калбайт, эч вообще. Кетем деп. Негизи үйдөгүлөр билишпейт да. Мен эчкимге айтпай эле өзүм кетем деп. Эң улуу эжем ошол мени кечке спонсировать этти. Каяка барам? Турцияга баратканда да акча төлөш керек болчу, аны да берди. Дубайга келатканда дагы биздин Министерство трудоустройства молодежи ошол аркылуу келгенбиз. Интервью болгон, онлайн интервью. Работодательдер дагы келген. Интервьюдан өтүп, 10 кыз өттүк. Анан чогуу баарыбыз ушул Эмиратыга келдик. Ошондо дагы ошол үйдөгүлөр самый главный билбейт, бирок эжем билет. Эжем ладно, хорошо деп ошол спонсировать этип колдоп. Анан ошентип анан кыз Дубайга келди. Келди, акыры тырышып аракет кылып Дубайга келди. Келгенден кийин баары жакшы болду. Мисалы үчүн Дубайга келип жумуш издеген жокмун. Даяр жумушка келдим. Визаларды ачып, билет алып берип, страховка жасап берип. Анан Дубай Молдо иштедим. Дубай Молдо ошол бутикте. Сатуучу болду. Сатуучу. 1 жылда иштедим. Анан дагы эле жакпай атат. Башында баары эле жакшы. Эми мен бул деген кандай десем, Кыргызстандан ушунча кыйналып эметкенден келген жокмун. Үйдө негизи эрке болгон үчүн эркелеп, оюма келгенди кылып барам депчи. Анан келип иштеп алган айлыгым өзүмө кетет. Алчу нерсемди алам. Ошентип эле жүрдүм. Анан кийин башында баары жакшы эле, баары жагып, Дубайды күндө жагын жактарын көрүп, ошентип жүрүп, анан кийин бир күнү ушундай ой келди, ойлонуп, анан негизи Назгүл, сен деген жогорку билимиң бар, дипломуң бар, тил билесиң, сен сатуучулук окуган эмессиң деп өзүмдү ошентип, эмне үчүн мен бул жакта дагы деле жүрөм деп, бул жактан мен такыр өсүп өнүккөн жокмун деп ойлонуп, ушул бир моментте ушундай эме ой келип, анан кийин жумушту алмаштырууну чечтим. Негизи ошол жерде иштеген менин үстүмдө менеджер дагы бир күнү айтып калды. Бул жумуш сенин жумушуң эмес, Назгүл депчи. Ошондо аябай жаман болдум да. Анан кийин анда какта болуп турушуң керек экенсиз? Анан кийин что-то мага эмне антип айтты деп бир ойлонуп көрсөм, чын эле экен да. Просто мен деген окуганмын да, мен деген атайын келгенден кийин сатуучу болуп иштеген келген жокмун депчи. Анан ошол башка жумуш табып,
башка жака кетимин чечип жаңы все эми ушу бүгүндөн баштап башка жумуштабам, жакшы жумуштабам. Жашоом жаңы барактан. Жашоом жаңы барактан башталат. Бүт баары башынан. Бул азыр келгенин биринчи практика болуп бир аз эметип жүргөн болсо, мына эми жаңы Дубайда жашоом жаңы башталат деп ошол андан кийин ошол жумуш издеп баштадым. Демек, кийинки жумушуңуз? Кийинки жумушум азыр ушул Дамак Properties, экинчи жумушум ошол 2015-жылдан бери ушул компанияда иштеп келатам. Абдан жакшы. Жумушуңуз абдан кызыктуу экен. Негизи азыркы замандын талабы бул недвижимость, бул мүлк. Сиздерде абдан жакшы өнүккөн экен. Бул туурасында сизден кененирээк маалыматты алабыз. Анда жумуш өргүңүз менен биз тааныштырсаңыз, сырттан сүйлөшөлү? Сырттан көрсөтүп кандай сизге берейин. Кандай жүрүңүз сизге. Мына Назирайым жогоруда сөз бергендей, менин ошол жумушум курулушка байланыштуу болгондуктан азыр ушул бир Дамак Hills деген комплекстик районго келдик. Ушул азыр көрүп турган виллалардын баарын биз курганбыз. Сиздин курулуш компанияңыз? Биздин курулуш компания, да, Дамак Properties деп айтылат. Ошол бул жерде биздин шоу виллабыз бар. Ушул вилланы биз элдерге көрсөтүп, жаңы курулуп келаткан виллаларды, мисалы үчүн, ушундай даяр вилланы көрсөтүп, ушундай үйдө жашайсыңар. Ушундай болот, планировкасы, отделкасы, бүт баарын көрсөтүп, анан дальше уже контракт түзүлөт. Ушу кардарлар, инвесторлар келип биринчи ушундай виллаларды көрүшөт, качествосын көрүшөт, планировкаларын көрүшөт дагы, анан уже дальше локацияларын выбирать этип, мен мисалы үчүн гольф кара, с видом на гольф алам дейт, бирөө мага парк көбүрөөк жагат деп, дальше уже тандап, анан точно ушундай болгон вилланы биз куруп беребиз. Эгер сыр болбосо айтсаңыз, Назгүл айым, бул вилланын баасы канча турат? Бул вилланын баасы $2,5 миллион. $2,5 миллион вилланын жанында турабыз, достор. Айтсаңыз, ушул недвижимость деп калбадыңызбы? Ушундай недвижимосттарды, ушундай чоң үйлөргө көбүнчө кардарлар сиздерге кайсыл жактан чыгышат? Негизи көбүнчөсү жыл сайын алмаш өзгөрүлүп турат да. Акыркы жылды алсак, былтыр пандемиядан кийинки жылы вилла таунхаустарга аябай спрос көп болуп, Европадан аябай көп. Эмне дегенде Италия, Франция, башка мамлекеттен жүрүңүз кириңиз. Ошол башка мамлекеттерден Европа, Дубайды негизи көрүшүп, пандемиядан кантип бат чыгышты. Дубай деген ушул дүйнөдөгү эң биринчи таза ушул Дубай шаар аркылуу катары эң биринчи, эң очень быстро справились. Ошон үчүн Дубайдагы эң безопасный город аталып, ошондуктан баары Дубайга көчүп келе башташты. Европа в основном. Бул жылгы эсепте алсак, акыркы 6 айдын ичинде Россиядан көп болуп атат. Азыркы Украина менен Россиянын ситуацияга байланыштуу азыр көпчүлүгү келип, азыр ушул жактан недвижимость алып атышат да. Негизи виллалар деген Европа, анан араб мамлекеттери виллаларга кызыгышат. Квартира, апартаменттерге негизи мындай СНГдагылар кызыгышат. Биздин кыргыз байке эжекелерибиз араңызда да жокпу? Ушундай виллалар сатып алган.
Кыргызстандан барбы, жоктон бирөкүн атын айтпасаңыз да бар деп коюңузчу. Мен сүйүнүп калайын. Кыргызстандан бир семья бар. Үй бүлө. Биз аябай жакшы, азыр катташабыз. Алар негизи бирок Кыргызстанда турушпайт. Өздөрүнүн бизнеси бар адамдар. Ошолордун менден алган квартиралары бар. Квартира алышкандар бар. Абдан жакшы. Азаматсыздар, мен аябай сүйүнүп кеттим. Кыргызстандан дагы ушундай күчтүү бизнесмен ага эжелерибиз бар экен. Кийинки бөлмөлөр канча адамга ылайыкталган бул үй? Бул деген негизи 3 детская комната, анан 1 родительская спальная комната. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн санузелы, душеваясы бар. Кандай сонун күндүн батканын көрүп, кошуна колоңдар көрүнөт экен. Өзгөчө экен бул. Өзгөчө курулуш. Мындай суроо да, Назгүл айым, сиз бул тармакта иштеп жүргөнүңүзгө 7 жылдын жүзү болуптур. Ушул сиздердин компанияңыздарга окшогон бизде дагы Кыргызстанда көп курулуш компаниялары абдан көп да. Анан бирок бизге ушул мен эч качан уккан эмесмин. Европадан бир недвижимость келип алып кеткенин, же болбосо СНГдан канткенде ушул сиздерге окшоп биздин дагы бизнестер жүрүшө баштайт. Канткенде биз ошондой инвесторлорду өзүбүздүн недвижимостьты сата алабыз. Негизи эле ушул бизге деген ишеним эң негизгиси да, бери ишеним жетишсиз го дейм. Неге дегенде, бизде жыл сайын жаңы курулуш компаниялар ачылат, ар кандай ачылып, салып баштайт. Кээ бир курулуш компаниялар бүтпөй калат, токтоп калат строительство. Документациясы менен проблемалар болуп, элдер, мисалы үчүн, чет өлкөлүктөрдү айтпай эле койгон, өзүбүздүн элдин мисалы үчүн курулуш жаңы компанияларга ишеними жок да. Мисалы үчүн мен азыр алсам, убагында бүтүрөбү, салып бүтөбү, канча төлөш керек, документи кандай болот деген нерсе, проблема аябай көп. Аны деген сөз мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Мен мисалы үчүн ушул Дубай менен салыштырганда, Дубайдын мамлекети ар бир курулуп аткан проектке деген көзөмөл кылып, ар бир проекттин счет ачып берет, эскроу счет деп коет. Сиз мисалы үчүн инвестор катары төлөгөн акчаңыздын баардыгы ошол проекттин счетуна кетет да, курулуш компанияга кетпейт. Ошондой сыяктуу мамлекеттен поддержка болуш керек, эң биринчиден. Экинчиден доверие болуш керек. Ошондо өзүбүздүкүлө кыргыздар эле эмес, чет өлкөлүктөр дагы инвестиция кылып башташат. Бул деген кызыгып баштайт. Эмне дегенде, гарантия жок болуп атпайбы? Бизде гарантия болуш керек. Убагында кудуруп беребиз. Айткандай бүтөт, документтерден проблема жок деген нерселер мамлекет аркылуу гарантия болсо сөзсүз түрдө өнүгөт. Кыргызстан өнүгөт. Неге дегенде биздин аябай сонун кооз жерлер бар. Могу көрүп атпайсызбы? Азыркы биз турган Дамак Хиллс 5 жыл мурун мен келип ушул жакты көрсөткөндө бул жерде пустыня болчу, эч нерсе жок. Эчтеге жок. Чөл. Вообще чөл, эч нерсе жок. Мен ошондо инвесторлорго айтып презентация кылып берип атып, бирок ичимден ишенген эмесмин да, ушундай ушундай вилла курулабы деп. Анан 2 жылдан кийин келсем уже баары жап-жашыл кылып, гольф поле даяр, үйлөр салынып калыптыр. Анан кийин ошондо уже ишендим да. Келечек бар. Келечек бар экен. Ошол Кыргызстанда мисалы үчүн бизде природа, кандай природабыз бар. Ысык көлдүн жээгинде сонун 5 жылдыздуу отелдер салса болот, дүйнөлүк стандартта. Ушундай эле чоң виллалар салса болсо болот. Бизде деген бүт жаратылыш Кудайдан берилген природабыз бар. Бирок ошону деген колдоно албай жатабыз. Мисалы үчүн бизге мага негизи эле келип турушат. Кыргызстандан строительный компаниядан байкелер келип опыт менен обмен кылалы деген деп келип турушат. Ар дайым айтам, эмне жетишпейт бизде деп. Дубайдын системасын Кыргызстанга киргизсек аябай чоң жетишкендик болуп өнүкмөк. Биз ушул системаны өзүбүздүн курулуш компанияларыбызга киргизе алабызбы? Биздикилер көтөрө алабы бул системаны? Башташ керек, киргизиш керек. Эмне дегенде бул деген ар бир сатып алган кишинин, ар бир инвестордун кызыкчылыгы үчүн болгон система. Мындай система болбосо деген өнүгүү болбойт недвижимость тарапта. Ошон үчүн
ар дайым айтып келем, айтканга дагы даярмын. Кандай идеялар, менин опытым бөлүш дегендерге мен ар дайым жардам бергенге даярмын. Кыргызстандын өнүккөнүнө өсөсүн, жакшы. Достор, курулуш компаниянын мүдүрлөрү, эгер сиздер ушул берүүнү көрүп жаткан болсоңуздар, мен Назгүл айымдын сөзсүз түрдө аккаунтун белгилеймин. Бул берүү аркылуу мен ойлоймун, сиздерге мындай алдыга койгон пландарыңыздарга бир кандайдыр бир кеңеш катары болот. Аккаунт ачык экен, кандайдыр бир суроолор же сиздерде бир көйгөй болсо сөзсүз түрдө Назгүл айымга кайрылсаңыздар, жардам берүүгө даяр экен. Жогоруда айтып калдыңыз, жашылдандырып гольф клубтар бар деп. Анан мен ушу билишимче бул жакта Трамптын гольф клубу бар экен. Ошол жакты биздин катталуучуларга, көрүүчүлөргө бизге көрсөтсөңүз абдан жакшы болмок. Маегибизде ошол жакта улантсак кандай болот? Ошондой кылалы. Азыр ошол жакка барабыз, как раз ал жактан күндүн батканын көргөн сонун аябай коз болот. Негизи эле ошол Трамптын деген гольф бизнеси бар. Бар. Нет, негизи өзүнүн гольф бизнеси бар да, дүйнөлүк деңгээлде. И ошол гольф болгон үчүн, президент болгон үчүн эле ачылып калган эмес да, көп сурашат, эмне үчүн именно Трамп депчи. Буга чейин болгон бул бизнес. Буга чейин, бул деген Трамп президент болгонго чейин эле биз контрактка кол койгонбуз. Ошол проекттин открытиясы болгондо Трамп өзү келген. Анан уже проект гольф клуб бүтүп, даяр болгондо открытиясында өзү уже президент болуп калып, келбей калып, анан Иванка Трамп, анан Трамп Junior балдары келген. Ошол жерлерди көрсөтөйүн. Американ президенти баскан жерлерде бизде басалы. Ооба. Бул жер азыр биз Трамптын гольф клубундабыз. Негизи Трамптын известный гольф бизнеси бар дүйнө жүзү боюнча. И ушул гольф клубту биздин компания салып берген. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде 18 лунок деп коет. Бул деген аябай дүйнөлүк масштабтагы деңгээлдеги гольф клуб. Бул жерде ар кандай чемпионаттар өтөт. Дүйнө жүзү боюнча келип, бул жерде гольф ойношот. Гольф ойноп баштаганда эртең менен баштап кечке чейин ойношот гольфистерчи. И анан могу биринчи здание, могу көрүп аткан Дамак деп турган, бул отель, Радисон отель. И бул отелден ушул атайын гольф ойногондор үчүн салынган. Булар курулуш компаниясы куруп берген. Баарын ушул Дамак курган, Дамак салган. Ийгилик сырлары менен бөлүшүп кетсеңиз, Назгүл айым. Кантип адам ийгиликке жете алат? Өзүнүн кыялдагандай бир жашоодо. Мисалы үчүн сиз айтып жаткан нерсенин баары бир адамга бул жомок болушу мүмкүн, бирок бул чынында эле бул бар нерсе да. Ийгилик негизинен эң биринчи жөн эле асмандан түшүп келип калбайт. Аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Эч качан башында ар кандай тоскоолдуктар болот. Биринчи жолдон сразу болуп кетпейт. Ошон үчүн башында болбой калат, бир-эки жол ийгиликсиз болуп калганда, кайра ошол жеңилбестен кайра ошону кайталатып жетсе болот. Анан дагы бир нерсе, тайнем айтып калчу. Жаштын тилегин берет, жакшылап тилек кылыш керек депчи. Анан ошол эмеден мен деген ушул кичине кезимден эле элестетчүмүн да. Небоскребтордун арасында жашайм. Анан кинодогудай шоппингтерге барам. Мен деген өзүмө каалаган нерсени алганга эмем кандай десем, күчүм жетет в будущем. Эч кимден акча сурабайм, көз каранды болом деп ошентип негизи кыялданчумун. Ошол аткарылды. Жөн эле оңой болгон жок, албетте, окуш керек. Азыркы жаштарга айтарым, английский, ошол англис тилин аябай совет берем, үйрөнүш керек. Бул деген дүйнөнүн ар бир жеринде колдонулган тил. Тил билген адам мындай жөн жерде калбайт, сөзсүз жумуш табат. Окуш керек. Анан чет жакта жүргөндө ар бир мамлекеттин өзүнүн закондору бар, ошолордун баарын так аткарып, ыймандуу болуш керек. Биз кыргыздар негизи эле ыйманды эметкен, баалаган элдерденбиз. Ыйманды эч качан таштабаш керек, ыймандуу болуп, ата энени угуп, алдыга умтулуу болуш керек. Жалкоолук
деген нерсе менен такыр достошпош керек. Ийгиликтүү адам башында аябай сразу эле башынан болуп кетпейт. Аракет кылып, ушул аракеттин артынан аракет кылып атып, ийгиликке сөзсүз жетишсе болот. Болбой колдон келбеген нерсе жок. Негизи адамдын колунан келбеген нерсе жок. Сөзсүз болот, ал талыкпаган эмгектин артынан. Ушул Назгүл, сиз менен бүгүн маегим абдан маанилүү жана кызыктуу болду деп ойлойм. Жаштарга жакшы бир мотивация менен бөлүштүңүз. Мынакей достор, Назгүл айымдын ийгилик сырлары менен бөлүштү. Бардык нерсе кантип жеткен туурасында дагы маалымат берди. Мен ойлойм бүгүнкү эфир сиздер үчүн өтө маанилүү болду. Эгер сиздер чет жакка чыгып иштөөнү кааласаңыздар, анда сөзсүз түрдө Назгүл айымдын маегин бир көрүп коюшуңуздар керек. Анда эмне дейбиз, Назгүл айым, сизге чоң рахмат. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, жакшы информация бергениңиз үчүн. Аман эсен көз жарып алыңыз. Дайыма жакшылыктын үстүндө, ийгиликтин үстүндө жүрүңүз. Сизди дайыма жакшы адамдар коштоп жүрсүн. Анан бир нерсе сүйүндүрдү. Ушул жүрөгүңүздүн түпкүрүндө Кыргызстандын желеги, Кыргызстандын абасы, Кыргызстан деп жүрөгүңүз согуп турат экен. Ошо сизге чоң рахмат. Анан учурдан пайдаланып, ушул бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө жана бир тууганыңызга, ата энеңизге салам жолдоп койсоңуз болот. Силерге да рахмат. Биринчиден атайын ушул орозо айы болуп турса дагы бул жакта көрүп атасыздар кандай ограничение барыбызда. Атайын убакыт таап келип ушул бизди тартып, негизи эле чет жакта жүргөн, кыйналып жүргөн мекендештерибизди эле көрсөтүп койбостон ошол ийгиликке жеткен адамдарды да тартып атыптыр. Аябай ийгиликтүү, жакшы болот деп ойлойм. Бардык мени тааныгандарга Чоң салам. Чоң салам. Дубайга келиңиздер. Күтөбүз баарыңыздарды ар дайым. Жакшы достор, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кудай буйруса, эмки эфирде сөзсүз түрдө жолугушабыз. Биздин каналга катталып коюңуз, комментарий калтырыңыз, Назгүл айымдын баракчасына катталыңыз. Эгерде курулуш боюнча бир маалымат алам десеңиздер, өзү жогоруда айткандай толук маалымат бере алат. Анда ушундай сонун кооз үйлөр, имараттар, ушундай Трамптай гольф клубтар курула берсин. Бул дүйнөлүк бренд, бул дүйнөлүк бизнес экен. Биздин Кыргызстанда дагы ушундай бизнестер көбөйө берсин, өнүгөлү, өсөлү. Анда эмне дейбиз? Ийгиликтин артынан жүрө берели. Рахмат. Рахмат. Ошол жакшы жүрүңүз эми, өзүңүздү жакшы карап, көп нерсеге жетип дегендей абдан кубанычтамын. Ар бир баарлашуудан адамдардан жакшы нерсе алганга аракет жасаймын. Ошол.